Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү сөзүбүз мурун ушул Адахан Мадумаровдун жакын тарапташы болуп жүргөн Орозайым Нарматова жөнүндө болмокчу. Туугандар, бул кызды көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Бул кыз кайсыл жерде маек бербесин, өзүнүн баракчаларында пост жазса дагы дайыма Адахан Мадумаровду мактап, Адахан Мадумаровду жактап, Адахан Мадумаров менин агайым болот. Бул киши аябай таза инсан, мен бул киши менен сыймыктанам деп жүрчү эле. Анан Адахан Мадумаров менен ошентип чогуу жүрүп, бул депутаттыкка дагы талапкер болду жогорку кеңешке. Анан өттү дагы жогорку кеңешке, туугандар. Бирок азыркы бийликтеги адамдар Орозайым Нарматова дипломун сатып алган экен. Өзү ошол окуп жүргөн жылдарды карасак, бул окуй эле Россияда жүргөн экен, акчасын эле сатып алган экен деп Орозайымдын мандатын кайра кайтарып алып коюшкан болчу. Андан кийин көп өтпөй эле Орозайым Нарматова Адахан Мадумаровдон алыстап, азыркы бийликтеги адамдарды Садыр Жапаров менен Ташиевди мактап, булардын саясатын колдоймун деп чыкты, туугандар. Анан ушул азыркы бийлик менен кайрадан жогорку кеңешке шайлоого барды. Бирок азыркы бийлик менен барганда ал шайлоодон өтпөй калды, туугандар. Бул деген эмнени билдирет? Адамдар, жөнөкөй адамдар билди. Бул кыз мурун Адахан Мадумаровду мактап жүрчү эле, Адахан Мадумаровдун саясатын колдочу эле. Азыр эми ал кишини сатып кетти. Ушундай адамдан эмне жакшылык күтөбүз? Бул кыз элге деле жакшылык кылбайт деп кайрадан шайлабай коюшту, туугандар. Мындайча айтканда, өзүн өзү уят кылды, туугандар. Анткени бул кызда азыр акча бар, башка бар. Көпчүлүгүңүздөр балким билбейттирсиздер. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бул кызга Супер Инфо деген ошол гезитти алып берген. Ал азыр гезит эле эмес, анын сайты бар. Мындайча айтканда, көп акча иштеген медиа. Ошол медианын азыр кожойкеси болуп калган Орозайым Нарматова. Ал ошол ресурстардын колдонсо дагы, канча акчасын кетирип стадионго элдерди чогултса деле, элдер бул кызды колдобой койду, туугандар. Демек, Адахан Мадумаровдун колдоочулары дагы деле көп экен, туугандар. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Орозайым Нарматова азыр ушул бийликтин тарапташы болуп, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин келсе, Кыргызстан үчүн бир жакшы иштерди кыла алат беле? Ушул жөнүндө ой пикириңизди жазыңыздар, албетте. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.